Так, урматтуу биздин көрөрмандар жана анын ичинен ушул тарых санжырага кызыккан күйөрмандарыбыз. Бүгүнкү биздин коногубуз Базар Коргон районунун Кара Ой илгеркиче Правда айылынын кулуну Исмаилов Мамасалы Бегматович атабыз. Саламатсызбы? Эң эле биринчи суроом көрөрмандарга кызык болушу мүмкүн. Өзүңүз жөнүндө өмүр баяныңыз, бала чагыңыз жөнүндө өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Саламатсыңарбы, урматтуу угуучу көрүүчүлөр. Мен Исмаилов Мамасалы Бегматович, Базар Коргон районунун Кара Ой айылынын кулуну болом. Жашым 64-төмүн. Үй бүлөлүү 3 уул, 1 кыздын атасы, неберелердин чоң атасы, тайатасымын. Азыркы убакта баягы жашаган жерим Лойкен районунун Кочкор Ата шаарында турам. Бул жумушка байланыштуу ушул жерде келип иштеп ушул жерде туруп калдык. Бирок айыл менен дайым байланышым бар, каттап турам туугандыктар менен. Анан эми өмүр баянды болсо кандай, баягы мектептен окутуу ошол Правдада азыркы көктөмдө айыл деп коебуз. Базар Коргон районунда 40-чы мектепти бүткөнмүн 78 жылы. Анан армияга барып келдик. Эл катарында жигит милдетти аткарып Союз молдагы ушундай немебиз бар эле. Жигит киши армиядан өтүш керек кызматтын. Армияны өтүп келип, анан ушул жерде иштеп жүрүп, сырттан окууга тапшырдык. Кокон нефтяной техникумунда, анан өзүбүздө коллежде, анан жогорку билимди сырттан, кечки сырттан окуп бүтүрүп, эмгек жолун Кыргыз-Нефтегазда баштагам. Мына быйыл былтыр пенсияга чыктым. 44 жыл иштедим, окшойт чамасы эмгек стажым. Анан үйлөндүк. Менин жубайым ошол Кыргыз-Нефтте иштеп жүрүп, Кочкор Атта жашап, таанышканыбыз аты мина бар, Мундуз урумунан болот. Мундуздун ожурайынан Байтулуу Дооронбек Садырбаевдин жакын туугандары болот. Кинерүүсү кайын журтушу Мундуз. Балдарды баарын окуттук, үйлөр жайлап бүттүк бардыгын. Баардыгы өз турмушу менен өздөрү алек. Азыр бактылуу эс алууда жүрөбүз. Анан мен өзүмдүн бала чагым ошол Кара Ой айылында өттү. Туулган жерим Өзбекстанда туулгам. Мектепке келип, айылда ошол өзүбүздө Кыргызда окуп калдык, Кыргызстанда. Ата жерлигибизге кайра келип дегендей. Ал себептен анын көп айтса историясы көп. Эмне үчүн аяктан болуп калды. Апам өзбек улутунан, өзбектин дагы ак сөөктөрүнөн болот, кожо деп коет. Кожолорунан болот. Ошентип таанышып калган экен. Атам ошондо менин кеч убагында өрдү. Биринчи аялыман агабыз бар. Бир туугандарым 6 уул 3 кызбыз. Алардын азыр кыздарыбыз баары бар, балдарыбыздан бирөө өтүп кетти агайнелерден. Баардыгы ушул Кыргызстанда эле жашап атат. Иштеп жашап пенсияга чыгышып, карындаштарыбыз өздөрүнүн турмушу менен бириси ойдо, бириси тоодо дегендей Россияда, башка жактарда. Атам кызматы боюнча
Çoğun kızmatlarda gelgen desem daha bana öğret kızmat şimdi videosunda. Tarihler gördüm. Atam NTV'de destekleyen. NTV'nin altı tarafaları kapitanı. Anam ilgili bundan Murulgu Callavat Obulası'nın Jogordu Geçkentleri kızmat orunda. Uğurlu Norozkan'ın başçısı olmuş diyelim. Bir top Callavat Obulası'nda rayonlarda Naçalik bilirse ondan keyin aile hükümetlerinde töraka katarında şunda kızmatlarda işlep kelgen adam. Uşul men kısaça bayanım şunday. Ошондо бир жерин тактай кетейин. Бекмат атабыз өзү туура түшүнсөм, Базар Коргон районунун Кара Ой айылында туулган өзү, атаңыз. Atam mına uşul yerde bir kızıktı soru verdi. Atam Pazargon rayonunun Karoy ayılında emez Ceytelek. Atamın ekeni de koyuyoruz o. Ceytelek ayılında tuğulgan oşul yerden demal linkten olsun. Так, буну сурап атканым, сиз өзүңүз сизден баягы угуп жүргөнүмө караганда Өзбек СССРинин Наманган областы болуп калабы? Кайсы айылынан? Наманган обласы boyunca hazırkı ilgerki malda da Üçkorgon rayonunun Özbekçe aytkanda Kökay деп коет. Кыргызча Көкөй айылында туылган. Бул атаңыздын кызмат аркылуу ошол жакка барып иштеп калгандан сиздин төрөлүп калганыңыздын себеби ошондобу? Бул дагы айтса болот, ошо тек боло берет. Атам баягы кызматта иштеп жүргөндө акыркы кызматтан бир болбогу себептер менен алынгандан кийинчерээк элден угуп жүрөбүз, өзү айтчу маселе. Анан бул жерде кызматтан алынгандан кийин ошол Өзбекстандагы тууган достору менен таанышып калат экен да. Эми тааныш болгон да бул. Ошолор кабар алып коюлду, кызматтан түшүптүр деп өзбек достору келип, ошо менин будущий тагаларым. Анан атам бу жерде келип кызмат бербептир, сени алып коюптур деп кеттик бизге. Деп алып кетишет экен Өзбек Üçkorгонго. Анан ал жерге барып биринчи прораб коммуна колхозунда Өзбекстандын ошол айткан, мен айткан жана Когойдун жак элинде. Üçkorgon, Шамал сайы ушул жанында кошуна эле болот. Анан ушундай прораб, анан колхоздун коммуна колхоздун раисине чейин, раис деген башкармасына чейин барган экен да. Анан кайра бияка келгенибиздин себеби анан ошентип жүрүп атама баягы аялы менен биринчи аялы менен алардын тагдырын айткым келбеди да. Экөөнүн жашоосу балким ошо аялдын артынан себебинен бошогонбу деген эми алар бар. Анан бул жерде көп айтыштын кереги жок. Анан ажырашкан катарында кетип калат экен, таштап тегип койдучу. Үй жай, мал мүлкүм дегендей бардым. Анан мен апамы ошол тагалар үйүнө жүрүп апама үйлөнүп калат экен да башкош. Анан ошентип биз Өзбек Кожо апабыздан туулган кыргыз кайтып биз болобуз. Ошол Өзбекстандын ошол малда ошол биздин мен туулган жерде белгилүү оюнчу Асаналы Керимбаевдин бир туугандары, агайындары дагы ошол жерде атам айтып калчу эле, ошолор ошол жерде болчу эле деп. Асаналы ырдап калганда. Ушинтип кыргыздар көп эле берден кеткен ошондой Өзбекстанга барыш экен да. Ошентип табышып калган экен атам менен апам. Апаңыздын аты ким? Апамдын аты Тоткан. Токтокан. Тотукан. Тотугуч дегендей да. Ошондо апаңыз Намангандан болсо, мен ойлойм бүгүнкү күндө деле ал жакта бөлө, тага дегендер калдыбы? Бар. Катташып атасыздарбы? Каттоо бар, бирок мурдагыдай эмес, кемирээк аксакалдар барып өтүп кетти. Тагалардан калган жок, тайжилерден бирөө да калды. Жакында бирөөсү кайтыш болду да, жакын арада. Барып ушундай кат алып келишти.
Өмүр баяныңызга көбүрөөк суроо берейин десем көп эле маалымат бердиңиз. Анан мага элге дагы кызык болот. Ушул жеңебизди каяктан биринчи жолу көрдүңүз? Кантип үйлөндүңүз? Бир жеңебиз жөнүндө бир маалымат айта Өзüm кетпейсизби? boyunca Ооба. Жеңеңердин кайнагам менен экөөбүз дос элек. Экөөбүз көп катташыбыз, көп изденүүбүз. Кайната кайны менен мурун эле тааныш элек да кыскасы. Ага барып, бизге барып дегендей чай ичип жүрүп элек. Анан бир күнү кайнага үйлөнүп калды. Аял алып качып келди, ромалды алып качып жүрчү го. Анан үйлөнгөндөн кийин чыкпай калды да анча. Bir gün үйүнө бара калсам, баягы үйлөнгөндөн кийин да кайнага. Азыр жеңеңер чоң чыны колгот куюп келди. Колгот ичип калдык. Анан ошондо бир көңүл түшүп калган жеңеңер. Тамакты көп кылат экен, жакшы кылат экен. Анан кайнагага айтып калдык, анан аяга барабыз, буяка барабыз, кыз карамыш болуп. Анан менин карындашым менен албайсың деп, апасын атасын көзүнчө эле, кайната кайнанамдын көзүнчө эле. Ушундай айтып калып, анан ошондон ары экөөбүздүн байланыш болуп кетти. Ошондо анан баш кошуп алдык. Таанышып табышып дегендей. Баягы өзүңүз да Санжарада көп аралашып жүрөсүз. Жеңемдин кайын журтуңуздун кайсыл элден экенин бир кыскача айта кетпейсизби? Жеңең дагы уругу чоң Кыргыздын эски уруулардын бири Мундуздардан болот. Мундуздун Ожурайынан болот. Ожурай деген айтып койсоң берден баягы Доке, Дооронбек Садырбаевди айтабыз го. Ошол жакын кайнатамдын туугандары эле ошол уругунан. Жакшы, эми өмүр баян үй бүлөңүз тууралуу кенен маалымат алдык деп ойлойм. Эми кичине Санжарага өтсөк, биринчи суроом кайсыл кыргыздын уруусунан болосуз, уругунан болосуз дегенде бир айта кетсеңиз, анан ошого жараша кийинки суроолорду узаталы. Кыргыздын саягынан болом. Саяктын Каба саягынан, Кайбулатынан болобуз. Илгертен эле бизде Каба саяксыңар дейт эле, жалдуу кананын тукумусуңар деп. Баягы мен өзүбүздүн Базар Коргон районунан айтайынчы берден. Ошол мен жашаган акыркы кийин жаштым өткөн Карой айылынан Базар Коргондогу саяк өрөөнү башталат да. Ошол жерде мына урууларга кызыгуу жаш кезимде баягы тестээрим маалымда атамын Айша атасы бар эле, Рахмат деген. Ал Рахмат деген аксакалыбыз Сактанбек бийдин уулу болот. Атаман бир топ атамын Айштасы болот эле. Анан илгерки экөө чай ичип калса эле да, анча-мынча жанагындай кичине коньяк ичип коюшат эле дегендей. Илгери Союз малында жаш балдарга да сатып беришет го. Анан бир күнү тамак түгөп калып, эме коньяк дегендей. Немеге жөнөтө койду магазинге. Барып алып келе кой деп. Анда мурда эле мен шыпылдап эле барып ооздан чыкканча түшүнүп алып келе калсам, атамын оозу урайын, жалдуу баланын баласы деп. Мен ошого чейин анча укпадым эле да. Жалдуу баланын тугуму, вот мына настоящий деп, айтчы менен алып келди деп. Сүйүнүп, бардылар жанагындай, атаң ким деп сурап калды. Анча ал да билбейм деди, тестерим алып, сен атаң мындай болот деп айтып бергендери кулагымда калып калганда, ошондон Санжарага кызыгуу башталган. Анан биздин айылда Өйдечекти саяктар менен биз жашайбыз, Кайбулаттар. Өйдечектинин Анабайы бар, Жамантайы бар. Жамантайынан келин алган ошол айылдан экинчи уулума. Жамантай, Анабай казактары бар. Ушул Кайбулаттар менен 4 уруу эл бирге жашайбыз, ынтымакта, биргеликте жакшы.
Ошентип жүрүп Санжыраны үйрөнүп кичине кызыгуу башталды да. Анан Базар Орон районунда бул кантип Санжырага ата тегиң билип калдың десең, бир окуя болгондо бул Санжырага кызыкпайт элем. Мына бул ушул жазууга түрткү бергендин себеби ушул Санжыра жет атаңы билдегенге. Мен азда көп да болсо салымым бар. Ушу түштүк районунда кайдаттарды кичинче болуп бербедим да. Анан бир күнү Базар Орон районунун координатору Саяк коомунун эмес эми Санжыра коомунун деген койду. Менин классташым Садыр Досбаев деген бар. Ал дагы Хаба Саяктардан өйдесектерден болот. Хаба Саяктардан да өйдесек Саяктардан болот. Анан ошол досум неме кылып калды мага? Коңгуроо, телефон. Мамасалы. Сен Кайдыбаттар атаңы билесиңби? Ал мектепте окуп жүргөн анча мынча билсе эле мен айтканым. Ооба, билем, айтып берчи деп калды. Анан айтып бердим жет атаны. Жет атам эмес, алтоон айтып бердим. Анан жетинчисинде эстен чыгып калыптыр дагы. Бир өтүп кетти убакытты. Жанагы аксакалдар айтканын билбейт элем да, эсиме калбай калыптыр. Эсиме калышынча айтып бердим. Анан сен биле турбайсыңбы? Силерди эгерде Санжыра менен жүрөмүн сурасам, Кайдыбаттар эчтеке билбейт деп кичине намызга тийген сөздөрдү айтып койду да. Анан бул Кайдыбаттардын эчтеке билбейт, жөн эле ушундай жүрөт деген экен. Анан мен жанагы аксакалга чыгып айттым анан телефондо, аксакал. Мен аны айтпадым да, ал айтты Садыр деп. Анан ошентип жет атам айтып берди мага жанагы алты атаны. Анан кечирип коюп мен аны билбей айтып алыптыр, сени оюмда жоксуң деп неме кылып калды. Өзүбүз жакшы адамбыз, мамиледебиз. Анан ошондон кичине намызым козгоду да. Анан айтып калды мен тайпада, мен ал чоң саяк тайпасына да бар экен да, Садыр. Сени деди бир үкең издеп жүрөт деди, бизче айтканда. Кандай үкең мени издеп жүрөт десем, бир акталалы Кайдыбат Мирлан деген Кайдыбат издеп атат деди. Номери барбы десем, бар да, анан берди. Ошондо сени берген экен да көрсөтүп. Анан экөөбүз таанышып калбадык, аягын өзүң жакшы билесиң. Ооба. Байланыш ушу менен байланышыбыз башталды. Саяктуу, Кайдыбаттуу Санжырага кызыгуубуз. Анан чогултуубуз, кийин баягы курултайга Саяк коомунун курултайы болуп калды Бишкекте. Канчанча экени эсимде жок. Аерге чакыруу менен аерге бардык, аерде сүйлөдүк. Ошондон анан чымын козгоп Санжырага ата текти издей баштадык. Ушундай нерселер бар Санжыра боюнча маалыматтар. Бул 20-21 жылдары Элим кафесин айтып атасыз, Ошону айтам. Ушу Кудайым буйрса ушул 24 жылы Кайдыбаттардын китеби жарык көрдү. Анан көп көрөрмандарга да кызык болор. Бир баш жагынан ошол китеп чыккан күнгө жеткен күндөр кандай окуялар болду, бир кыскача айтып бербейсизби? Эмне себеп болду ушул китепке жетишибиз дегендей? Бул китепке жетүү үчүн ошол Элим кафесинде өткөн Санжыра эмесинде курултайында Саяктын аерге чыгып сөз сүйлөдүк. Биз кеңеш менен бардык эле. Жээнин бот Нарыкай Булат. Калбаев, Калбаев кеңеш. Анан аерде бир топ жаштар менен тааныштык. Силер кийин чай бердиңер. Экөөбүз жолдо кайтып келатканда Ооба. Беловодский кетейин деп калдык беле. Анан Байышкан Айтбаев кайттарды экөөбүздү. Аерде Тынчтыкбек Карбышаков, Үчөн аке, Момонкулов, Камчыбек ажы, Ысырайылов, дагы бир аксакал. Дөөлөт бар болчу. Дөөлөт Манасчы. Алпауда башка отдельный сөз болот. Дөөлөт Сыдык Манасчы, жанагы дагы бир аксакалдар бар эле. Муратал ажы бар болчу. Ажы бар эле. Дагы бир жаштар бар эле, ошолор менен таанышып келдик. Ошентип анан дух пайда болду. Санжыраны ата текти изилдөө бул керек экен. Бул жөндөн жөн эмес.
Алтay Текти билген азыркы жаштарга өтө керек маңызы бар да. Бул кыргыздын улуулугун баягы бул бекеринен кыргыз болуп сакталып калгандыгынын бир касиети ушул санжыра билгенден, жет атаны билгенден экен да. Көп ойлойт, жет атаны эмнеге биле, мага кереги жок, билбей койсом деле болот, жаш өтүп атат деп. Мына ушул жерден көп адашкандар бар да. Анан аны санжыраны, жет атаны билгенде туура нукка пайдаланса, бул пайдасы көп. Эгер саясатка же жана башка бир нерселерге колдоно берсе, анда зыян айткандай тиет. Мына жет атаны билгендин эмне кереги бар? Башка жакты албайм мен, жакынкы кошуна мамлекеттерди алайын, атын атабай эле коеюн. Ар бир шаарында бирден жиндиканасы бар. Өткөндө барганыңарда көрүп келдиңер балким. Эмненин белгиси дейт? Биздин Кыргызстанда түштүктө бир, түндүктө бир, экөө эле бар да. А бул кошуна мамлекетибизде ар бир чоң шаарында бар да. Буларда өзүнүн карындашылыгын, жакын карындашылыгын, жээндерин ала берет да. Анан ушундан кан бузулат экен да. Кыргыз мына ушу жет атаны билгендигин бул бекеринен улуулук да, бул жерде бул философия бул. Муну айтыш өтө эле бир башкача мааниде көп неме кетет да, убакыт кетет буга. Мына жөн эле мисал да. Мына мал кармаган, кой кармаган адамдарды малчы коюш, биз кыргыз эли малга жакын элбиз. Баягы эркектердин кочкорлорун деп коеюнчу. Аны бөлүп сатып, же башкага жок кылабыз, себеби баягы малыбыз уже таза кандуулугун, өзүнүн сортун жоготот да, элге түшүнүктүү айтканда. Мына ошон үчүн кан бузулат экен. Кан бузулганда эл бузулат да, туугандар. Эл катарында жугулбат кесин. Жет атаны ошон үчүн билгениңерге, жаштарга бул керек, башка жака колдонбой туура колдонсо, мына биз группаны ачып баштаганыбызда айттык да. Саясат менен динге жок кылалы. Ушул нерсени кошсок, саясатка колдонбосун, бизди динге колдонбосун, ар кимдин өзүнүн көз карашы бар, саясатта дагы туугандардын арасында. Ошон үчүн туура колдонуп келатабыз. Мына ынтымагыбыз 6 жылдан бери жакшынакай болуп, ар жылы курултайыбызды өткөрүп келебиз. Мына ушунун негизинде санжыраны билген өтө пайдасы көп, зыянынан пайдасы көп экен да. Сизге бир ушундай суроо узаткым келип турат. Мен билем, бул видеону көргөндө ар балким башка өлкөлөрдөбү же башка уруу элдин ичиндеби жакын уруулаш туугандарын таппай жүргөн саяктар көрүп калышы мүмкүн да. Бир мисал айтайын. Болот акебиз бар го, Өйдөчектиден. Ошол кишинин сөзү эсимде. Ноокат районунун Кара Кой деген жеринен бир саяк аксакал издеп келип таппай кеткен экен да. Бирок эгерде ошо таап калганда, балким ал адам дагы өз уруулаш туугандарын таап азыр катташып жүрмөк. Ошол себептен ошол сыяктуу аксакалдар, жаштар балким бир жерден көрүп атышы мүмкүн да. Ошондой туугандарга сизден мындай сураныч. Базар Коргон районундагы санжыра тууралуу саяк уруусу боюнча ким деген аксакалдарга кайрылса туура болот? Ал кишилер аттары ким жана кайсы айылдардан барып издешсин? Мен сен суроо өзүм түшүнгөн боюнча жооп берейин. Базар Коргон Ноокендеги ушул саяк уруусун изилдеген туугандар менен, кичине особенно каба саяктар менен, анан анча мынча Өйдөчекти саяктар менен, Байболоттун балдары менен тааныштык, байланышыбыз бар да. Мисалы, биздин Базар Коргондо мен өзүмдүн айрылмамды айтайын, жакшы билгендерден. Фамилиясын унутуп калыптырмын, кээ бирөөнүкүн. Максут эке бар. Түндөйдөн. Кайсы айылда жашайт, айтып кетирсеңиз болот. Раваданын ортоңку айылынан жашайт. Биздин айылдан Болот эке койчу кулуп. Өйдөчектиден болот, болот.
Жанагыл неме бар. Маразаев Максат Эке деген бар Өйдесектіден. Өйдесектінің Құлынтайынан болады бұл кісі. Максат Эке Жамантай неме? Максат Эке Түнтөйден болады дедім. Болот Эке Жамантайынан болады, Эшейдің Жамантайынан. Өйдесектінің. Анан Бопшажы Сайыпов бар. Алдағы Жамантайынан болады. Алты Шаке деген бар, фамилиясын Дотан, Қатыран қайынынан бая, Талды бұлақтың үстіндегі. Алдағы кіші дағы жақсы сөйледі. Анан Нойкенге келе тұрған болсақ, Нойкенде ушул Санжыраны өзірінің ізінде бөптен беретін емеліп жүргендерден Мамасай Теке бар. Қылалық, Қылалық болады. Бұл жанағы Сарықтың балдарының Қылада 4 ата саяқтар дегет та. Бұлардағы Түндейдің болады. Ошол 4 атаның балдарынан Түгел бар. Бұл Қошқардан жанында коммунизмде жасайды. Қыладандағы Хуан бар. Алдағы Түндейінен ошол жаман киши берін алдыдан болады да бұлар. Белки неме Чоңурундан болады, Кенжалы деп коет Түгелді. Немат Дилла деген бар, мен досым. Айтылуысынан болады ошолордун Түндейдин. Неме мына ол жерде бөйлер, Шықмаматтан бөйлер бар. Мамасы Дыгаке бар. Анан Талант деген бар. Бөй айылынан болады аларда мына. Сақалды жақта. Қошқарттан шыға бергенде ошол жерде. Эми көптөгөн адамдар бар да, мен билгенде. Анан ошолар дайым кызыгышат. Ушундай Санжыра тууралуу байланышып турабыз. Менден сурап турат, билгеним мен жооп берем, алардан мен сураймын. Байланышыбыз жакшы эле да. Мен бұл суроону ойлойм, бизди көбүнчө акыркы убакытта байкап жүрөбүз, Казакстандан, Өзбекстандан көп көрүп атышат да элдер. Ошолордун арасынан балким саяк туугандарыбыз болуп калса, ушул видеонун астына мисалы өздөрүнүн номерун таштап комментарий таштаса, мен ойлойм биз комментарийлерди байкап ошол санжыралык аталык жолдорун таап бергенге да дайынбыз деп ойлойм, Колдон келген жардам даябайбыз. Кудайым буйрса. Эми ушу Базар Коргон районунда Арстанбап аттуу чөлкөм бар. Ошол жердеги базарлар жөнүндө бир айтып бербейсизби? Арстанбап өрөнүндө саяк өрөнүндө деп койлуп, Базар Коргондун саяк өрөнүндө негизинен эски тарыхый базарлардан 6 бар да, мен билгенимден. Ошол эң биринчисин баштайын. Жайтеректе бизде Бешкар деп коет. Бештаз деген Ооба. силерче айтканда да. Ошол Бешкар айылында менин аталарым, ата-бабаларым ошол жерге коюлган да. Ал менин абаларым айтчу эле, аталарым айтчу эле, Жайтерек деген ал районда болуп калды, эми Бешкар деген унутулуп калышты. Бирок мурун ошентчи эле. Ошол жерде Кайбат мазары деген өткөндө да биз бардык, аксакалдар келгенде көрсөттүк. Баягы Супачаны көрдүңөр, Супача бар дөбөнү. Ооба. Мазар ичинде ал дөбө. Ошол илгери баягы мен укканыма караганда аксакалдардын Кайбат мазары дейт эле эмнегедир атын атаган эмес да, илгерки баатырлардын аттарын бекитишкен. Ошон үчүн жана эле бул Жайтеректеги мазар деп коет. Бирок эл арасында Кайбат мазары деген сөз калган, угуп жүргөнбүз. Бул бир. Анан бизден Арсамакка түшкөндө баягы саяк мазары бар. Баягы эл баары эле барып сыйынып жүрбөйбү? Ооба. Ошол сыйынып жүргөндөрдө саяк мазары деп коебуз. Ал жерде азыр бир эле күмбөз турат. Изинде көргөнүбүздө эсимде бардыр. Тарыхый эстеликтерде баягы сүрөттөр менен турат. Ал жерде 2 мазар бар. Болгон күмбөз менен. Ал жерде жазуусу комментарий менен турат окуганыбызда. Бул жерде ушу баягы баатырлардын
Kırgızdın saltı menен koyulgan bu bayağınday bu bençik bir nese bayağı Ооба. buyum kural jaraklar menен koşa koyulgan деген sözleri var eкен de. Al jönegey adamlarga koyulчu emes. Anam Kırgızdan başka jakın jaşagan kolu koşunağı elden bilbedim. Kırgızdın ile saltına taamdık nerseleri koyulgan da. Oşon üçün oşonu sayak pazar deyip eldin barıyla bile tanıp. Andan kiçine ortosu bir premoy alganda dinenen jol menен 1 kilometre jetip kalışı mümkün. Tüz alganda 700-800 metre ılıyrak çakırbap ata dep koyuyoruz. Bunu emin bayağı oşo yerdeki местный elдің tili menен oşunda olup kaldı. Al çekir bap degen sözdün manisi verse gerek deybiz. Çekir atabыздın mazarı oşol yerde. An ötkönde barıp görsetip geldik. Al mazar Gümböz mazardağımız al Gümböz turat. Oşol Gümbözdü mekteptin artında olup kalıp bir bala baksa bir mektep olup ança bilinmeye kalıp duruyor. Ança mınça adamın bayağı göre almayı. Bilgen adam görsetpese. Oşol Çakır Baba atabыздın mazarı turat o yerde. Oşondan daha biraz ıldırlarında bir 500 metre tegeleginde. Daha bir gümböz var. Eskiçe koyulgan, al tozulgan, al gümböz emes, kavur var. Kavurdu ilgeri ayırga barışık el çaçalı, başka at koygandı, başka olandı. O şeyden aldı çeken. Al atanın Abdubap ata da koydu. Abdubap atanın kavuru var. Bitonda olan, Allah'a bayağı saydın boyunda olgan, üçün şakal alınıp, başka alınıp, yakında kaltır tosulgan bir oşunday. Esinde yok, bayağı ilgeri deme. Adaş kesmeci koptur. Bayağı sayak mazarı ilgeri 8 hektar yerde ele çıkın. Hazır günde kişileri bulgan. Abduvatan ayttım ha, oşunda 4 yıl oldu. Çarbak degen ayılandan eteğirekte Garaç Batır'dın tün dövürü onun. Gümbözü oşol çarp dömede turat. Dövede en büyük çoku da anam Gümbözü içine remont işleri olganda var yanında. Ekskavatorun kovşası yıkmetip düzül buğrap kalgan eken birok Gümbözü bağır. Ayır geçirip deşil samilen az jananda jasap koyuşkan Bul Kazыбек Матыбаевдин tuğandары uruğu oldu. Ооба. Oşonun uruğunun nemesi. Жаңараш Батырдың Gümbözü var. Hava sayaklardan. Anam Göktöndü var. Pravda ayının ahırında Çeke Mazar degen mazarımız var. Bul dağı şol 6. mazarımız. Buna şunday mazalarımız var. Var dedimde ilgili oşo Çeke Mazarga Kırgızlar bayağı otko taşka sıyınağımız var. Hazır emin sıyınmaya kaçtı hazır cana Müslüman dininin negizinde. Çüpürek bayla başka ayda boşadığın ötkönümde bayağı daraktarının başı jalan çüpürek o dirtiş baylaşadılar. Men anın esimde bana jakında da onun çıkaz bir tutkanında şeyim var ile. Anam atan mal sal jogotsa oşol Çeke Mazarga barıp geçinde ben malım o şey var, taptırıp gelip de tünde özü yatsa düşüne gelip de malım oldu. Buna o jakta var, o şaktan izledim. Atam barıp jatıp kalıp ertemenen malda aylıp biletirdi, ertesi. Düşünme geldi o şeyden mal bir yakta geldi. Bunun oşonday kasiyetleri var eken kim bilet ama. Kanday bu bolgan okuyaları turalı aytıp berdim. Şu mazarlar, 6 mazar var. Ушул кайдылаттарга кайтып келсек, быйыл 5-чи курултайы кайсыл жакта өттү? 5. kurultayımız Cumgal'da öttü. Эми сизге суроо. Ушул курултайлардын келечектеги өмүрү узун деп ойлойсузбу? Mınday da aytayım sana, sorağın kişine, koşunca. Şu kurultaylar kayırdan başlandı, emni degen oyundan çıktı dedi var. Birinci kurultay, göz yolkanda bayağı, bir toğanda bayağı gözge yaşalı, iyi aşıp degen bayağı, ucuraşıp yolkanımız. Kantkende 20 adam toplayız, Kantkende 5 WhatsApp gruppага, WhatsApp kaybatlar gruppasını çoğalta başladık.
Men түштүктү алдым, sen түндүктү алдың дегендей. Анан ошентип баштаганыбызда сен сурап калдың. Экөөбүз сүйлөшүп отуруп бир неме болуп калды, сөз чыгып кетти. Эсте жок кандай кантип неме кылсак болот. Мен силерге таң калдым. Биз базар болгондо Кайбаттар илгертен ата бабаларыбыздан бери жылына бир жолу Сиздерче кудайлык, биз түлөө да, силерче түлөө, бизче түлөө. да, Куран окутабыз да аталардын Ооба. араларына деп багыштап, жакшылыктарын тилеп, урукка, элге дегендей. Ошентип өткөрчү элек. Анан сен сурап калдың менен, анда качан быйыл? Бул эле келе да. Ооба. Муну жакында болот. Биздин айыл мындай кылабыз, бизде Кайбаттар 8-9 айылда чейт да базар болгондо. Анан кезек биздин айылга келип калган экен. Айтып калдым, өткөрсөк кантеси ошо чагып чогултсак деп калдым. Анан ошонун негизинде мен туугандар менен сүйлөшүп, анан кандай болот экен буягы деп баштап бердик эле да. Майдын акыркы числолоруна коюлуп аткан. Ооба, майдын баягы көп баягы эл бизде эмне үчүн майдын акыркы числолорунда? Эл көбүнчө бош болот. Ооба. Баягы мал жалы үйүндө, баягы талаа иштери бизде тоолор кечирээк башталат да кичине. Ошон үчүн ошо малды коебуз да. Элдин баары үйдө болуп калат да, акча бала чака дегендей. Ошентип отурчу элек. Мен айттым го, быйыл биз 30 канча жыл дедим мен өзүм катышканда. 32-нчи жолу дедимби? Ошол жылы. Ошол жыл, же 31-нчи жыл болду. Калп айтпасам Кара Ой айылынын кезеги болчу, э? Ооба. Ошол жерден баштап бердик. Анан силер айттым, анан мен туугандар менен сүйлөшөйүн деп. Мен ошондо өзүмдүн айылдагы туугандарыма Ашо менен кеңешке, Калбаевка, ушул жигиттин аракети менен ошол жолу биринчи курултай өтүп кетти. Жаркынбайдын үйүндө өткөрдүк, Жаркынбай деген тууганыбыздын. Анан келечеги кандай болот? Келечеги ынтымак болгон жерде боло берет да. Бул эми азыр биз 5-нчи жолу өткөрдүк, барып келгенден бери элдин катташуусу, Ооба. түндүк түштүк деген баягы проблема биздин Кайбаттардын ичинде жок болду да. Шуну өзгөчө баса белгилеп кетким келет. Сен аркалуу, сен мындай деген бизде башка элде болсо элбетте биздин Кайбаттын ичинде жок. Азырдашып жер тамашалап сүйлөшөбүз, бирок бөлүү жок да бизде. Вот мына кереги бар экен, бул албетте жаштар муну өткөрүш керек. Келечек мунун үчүн бул өтө зарыл. Себеби туугандын баягы Толоколдо аталып айткандай жетиге жетпейт 1000 жылда дейт го. Ошо катташып турсак өтө жакшы. Өткөндө аксакалдар келди, көзү жашалып кетишти ата бабанын жеринен. Ооба. Куран окушуп. Шундай болду. Курултай биринчиси ушул Базар Коргон районунун кайдылаттары өткөзбөдү. Анан ал эстафета аркылуу Актала районунун кайдылаттарына өттү. Эми ошол жерден айтып бербейсизби? Кандай себептер менен эстафетабыз баягы салтка айланып кеткени тууралуу? Ошол кантип улантабыз деп силерден суроо түшүп калбадыбы? Ооба. Суроо түшүп калганда биринчи курултайыбызда анда биз барчылык таба элекпиз. Ооба. Анда Мукаш, фамилиясы Нураков. Мунун да эмгеги көп эле. Ничке сайдан Токтогул Ничке району. сайдын Токтогул Ничке сайынан. Мунун да эмгеги өтө көп башында. Ооба. Анан ошол анда талант бар эле. Талант бар болчу. Исмаилов. Ооба, Исмаилов талант Акталалык. Анарбек Мустафаевич бар болчу. Анан баары сүйлөшүп калдык, кантип кимге беребиз, канткенде болот деп. Анан айттым, анда жылкы сойбодук биз. Ооба. Учаны тарталы да дедим, аксакал дебейли. Деп анан эң аксакалы ким келди? Жумагата. Жумагата. Буйлашев. Буйлашев ошол аксакал. Акталадан. Бул жаш бизди бай бишкетти көргөндө көзүнөн жаш алып тозгон. Ооба. Кызматты иштеп келген Буйлашев. Жумака аябай жакшы адам эле. Анан ошого тартып сөз кылып, анан ошондон эсебете кетти да. Ооба. Анан кийинки жылы аерге бардык, жакшы тозуп алышты. Жаткан жери жайлуу болсун, бу жерде
Cuma kevzindagi emgek singirdi bizdin tuğanlardan birinci gün koşu hareketin көп buldu. Aksakal katarında bizge söz verip turdu. Sözlerini aytıp turdu degендей. Жақсы қызмат кылды. Ушул бир акыркы суроолорум келип турат. Кайдулаттар Кайдулат эли өзүнүн уругунун ичинде бий шайлап алышты, Ооба. Ушул жөнүндө бир маалымат берип коюңуз да ошо менен жыйынтыктайлы. Ушул жерде экөөбүздүн башыбыз көп ооруду. Көп туугандар ар кыл теманы айтышты, аны айтты, буну айтты. Баягы Санжыраны биз чогултуп эле жүрдүк да. Жаш адамыбыз жок. Деңгээли жерде турган адамы жок. Анан бир күнү айтып калдым. Моусал эке Барчын деген акени тапты. Анан кайда тапканымды билбедим го, кыскасы бирөө туугандардан айтканда. Анан көрсө бул өтө бизге жараткандын, арбактардын, туугандардын эмеси окшойт, буйругу. Барчын сен туугандарга деп. Сен табасың, сен жазасың деп. Анан көп кырдуу жигит экен да булай аябай. Түшүнүктүү, айтканынан кайтпаган, мынчай мындайча айтканда немиш да. Болду, туураны айтат, жалган жазбаган. Анча мынча жерде аталыгын таппай калган жерде кээ бир унутуп койсо болбойт деп анан Барчын бизге Кудай бербеди. Барчынды таап алып, Барчынды анан Санжырага отургуздук. Бул анда мурда башкаларга да көрдүк, көбү ишине, жумушуна байланыштуу иш токтоп калды эле да. Анан Барчын ишти алып кетти. Ошо менен анан Барчынды баарыбызга жаап калды. Кылган эмне булай өзүнүн жүрүш туруш, кыйм-аракет, акыл эси, үй бүлөлүү экен, бүт барды, жүрүм турум, кыскасы бүт барды да. Анан Токтогулда 3-чү курултайыбыз болду. Ичке сай Бураканда. Ошол жерде Барчынды бүт кыргыздыма бир 200ден ашык кайдалап барды го. Бүт областтан бардык. Өкүлдөр барып ошол жерде бир добуштан Барчынды бий шайлап алды. Кайдулаттын бийи кылып. Ошол бизге туура шайлаган экен, биз да ойлойм да азыркыга чейинчи. Сени менен Барчынды бизге Кудай жөнөткөн экен да. Жок, сен бул муну немеден эмес, сен onu чыгарып атканым, муну айтып коюш бул биздин парызыбыз болот, карыз болот, дагы бизге жүктөлгөн. Келечек муунга силерге ден соолук берсин. Келечегиңер дайым ачык болсун. Барган жериңде сый урматтын үстүндө жүзүңөр жарык болуп, бала чака неберелериңдин менин атам мындай болду экен деп мактана турган болсун да. Анан сен тууралуу айтып кетейин дедим эле. Муну сенин өткөндө атаң менен сүйлөшүп калдым эле да. Атаң тууралуу сүйлөшүп. Атаң бир ушундай бир арманым бар эле деген сөздүн илгери жазып койгон жери бар экен да. Аны окуп калып, Курманбай эке, сиз капа болбоңуз. Эч ыраазы болуңуз. Мамбет деген атаң чоң аталарың не болгон экен да. Фамилияны билесиң го. Санжыраны билген, түшүнгөн, канында бар үчүн болуп атпайбы? Мына уулуңуз чоң атаңыз айткан сиздин арманыңыздын ордун толтурган бала жигит болду. Атасын жалаң эле кыргыздын саяктын ичинде эмес, жалпы кыргызга таанымал жигиттер болуп калды. Биздин Мирлан десең бары тайынып өзүн көрбөсө дагы атын билишет. Сага да ушул айткан үй бүлөңө бактылуулук, дайым ушул ден соолук болсун. Аткан арктан соогат дегендей, каныңда болбосо сен каяктан издейсиң? Барчындыгы деле ошондой экен да, мына Барчындын да чоң аталары жазып жүргөн. Ошол канда бар үчүн козгоп турат экен, тээп турат экен. Мына ошондой болуп туруп анан ушул китептер жаралып калды. Биздин жазган, силердин жазган, биз чогулткан Санжыра туурабы, туура эмеспи? Бир убакта балдар өзү, тарых өзү баа берер.
мен ойлаймын тарихта қалған санжаралардың бірі болады. Саяқ урусунан ең бірінші кітебімізді жазып шықты. Урух емес, урусунан. Ошон үчүн биз кайдаттарды дайым сыйлыктансак болот. Анан жалпы калган жерде баягы сен айтканды айткым келет да. Мына Өзбекстанда Андижанда дагы кайдат атабыз бар экен, Акынбай ата. Өзбекстанга чейин барып келдим мына. Бүт о кыдырбаган жериңе бар. Аламышыктарды көрүп келдиң. Тешик таштан бери көрүп келдиңер. Мына баягы бул жерде бирөөгө тийиштүү эмес сөз. Мына ушундай аттарды тарыхый негизге негизделген изилдөөлөрдү Санжарада келечекте ушуну колдонуш керек жаштарыбыз. Анан анча мынча жерде компромисс болуш керек. Санжара жазууда анан меники мындай эле, мындай деп айтышы эле, же болбосо андан алысыраак кичине башкачараак ой менен карашыбыз керек да. Баягы айтып атпайбы кээ бирлери. Мен ошондон айтканыман кайтпайм деген эмен деген деп. Эгер ошол убактагы санжаралар айтканы туура боло турган болсо деп ойлосок да, мына кече жакында жазган, мен мына китептерди бекер алып койгон жокмун. Мына Хан Садырды жазган, мен муну окуп чыктым. Нурбек Туран деген аксакалыбыз Сары уруусунун калыр Сары уруу да өзү. Ушул киши Тоолок Молдо атабызды ушул китепте жазып койгон жери бар. Мен белгилеп да койгонмун, бетинде айтып коюшум мүмкүн. Тоолок Молдо атабызды өйдө чектеде турат, мына азыркы күндө. Мына ушул жерде туура эмес жазылып калганда, Чекер саяктап жазылган сарай. Чекир саяктап болгон. Чекир саяктап. Анан бул кишиге суроо берилди да, бердик го. Сиз каякта муну жаздыңыз, биз кайдаттар билебиз да, кайдат экенин. Эмнеге ушуну чекир саяктап жазып койдуңуз, изилдебей, сурабай жок дегенде десек, жок, ушуну жазылып калыптыр, эми кечирип койгула дегендей кылды. Бирок ким айтат гарантия берип, ошол маалда бир өрөөндө отуруп алып эле өзүнүн санжарасын 5-6 аксакалдан сурап жазып койгон. Ал аксакалдар өзүнүн айылындагы башка эл менен бир элдин тарыхын жазууга, мен ойлойм, бардык элдин бүт жалпы Кыргызстанда жашаган элдин оюн билип анан жазыш керек да. Анан ошондо туура болот дейм. Анан биздин айылдын санжарасы десе, мен ага кабыл кылам. Бирок жалпы Кыргызстандын санжарасы ушундай деп жазууга мүмкүн эмес. Себеби биз башыбыздан өттү го. Кайдылат жашаган айыл, кайдылат жашаган үй калган жок. Биз ушул китепти жазып чыгарыш үчүн могу жигиттер ушул жерде бүт баарын кыдырып чыктык. Анан ошонун негизинде баары жазылды. Ал фактически баары документально жазылган бул жерде. Мына ушундай жазылса Санжара китеп изилдеп, мен ошолорду туура деп эсептейм да. Эл кабыл кылса, жалпы эл, бир уруктун эл кабыл кылганда, анан туура деп ойлойм. Эң акыркы сизден бир сөз алып койгум келип турат. Эгерде ушул тууган урук издеген бир кайсыл бир жерден туугандар комментарийге чыгып жардам сурап калса, жардам берүүгө дайынсыз да. Жардам берүүгө даярбыз туугандар. Сурай бергиле, суроодон эч неме жок. Колдон келген, алдын жеткен, акылыбыз жеткен жерге чейин жооп беребиз. Болбосо жардамдашып кимден алууга дагы байланыштырып коебуз. Мамасал аке, коштошоордун алдында эмнени айткым келет? Ушул жалпы Кайдулат эли ушу чогуу бир иш алып барып, карым катнашта, жакшылыктарда бирге жүрүп атабыз. Ошол Кайдулат элибиз деги эле көпчүлүк Саяк элинин атынан сизге ыраазычылыкта айтып коюш туура болуп турат. Себеби сиз Кайдулат эле эмес, ушул Саяк деги эле ушул өрөөндөгү кыргыздардын бир аксакалысыз. Сизди тааныгандар кандай жагынан тааныйт? Ар дайым калыс жүрөсүз.
чындык дегенде чыркырайсыз. Ошонуңуздан эч качан жазбаңыз. Өмүрүңүз узун болсун. Ден соолукта болсун. Ден соолукта болуңуз. Мен ойлойм, ушуну менен сиз менен маегибиз бүтүп калбайт. Келечекте дагы бир кызыктуу ортобузда бир темалар болуп турат сөзсүз. Анан ыңгай шарты келгенде мен ойлойм, сөз сиз менен жолугуп, ушундай маегибизди да уланта берет биз деп мен ишенем. Рахмат.